Жалган доо коюп сотко арыз бергендерге кандай чара колдонсо болот? Мага бирөө жалган доо коюп 5 жыл соттоштук. Иш бир нече жолу жогорку сотко барып келди. Акыры менин пайдама чечилип, жогорку сот акыркы даттанууга жатпайт деп чечип койду. Жол киреге адвокатка көп акчам кетти. Мунун баарына ким жоопкерчилик тартат? Мындай учур сөзсүз түрдө эгер сиз келтирилген чыгымдардын ордун кайра толтурууга ошо сизди өзүңүз айткандай жалган доо коюп келтирген убакыттарыңызды мындай келтирген болсо, мындай учурдагы мыйзамда каралган жарандык процесстик кодексинин 114-беренесинде мындай учур каралган. Демек сиз өзүңүз айтып жатасыз, жол чыгымдары, адвокатка кеткен чыгымдар, сиз ошол чыгымдардын баарысын далилдешиңиз керек болот. Сиз канча жолу бардыңыз борборго, канча жолу жогорку сотко катыштыңыз, ага канча чыгым кетти, ага тиешелүү мындай тиркелүүчү документтер менен, адвокатыңыз менен сиздин ортоңузда түзүлгөн келишим, ага канча сом төлөдүңүз, ошол келишимди тиркеңиз. Бул мындай чыгымдардын баарысын сиз сотко жарандык тартипте доо коюп, эгерде сиз далилдей алсаңыз, акылга сыярлык ошол далилденген зыяндын орду сизге сот өндүрүп берет. Кыргыз Республикасынын жарандык процесси кодекси 114-берене убакытты короткондук үчүн компенсацияны өндүрүп алуу, негизсиз доону же доого каршы негизсиз талашты ак ниеттүү эмес түрдө билдирген, же болбосо ишти туура жана өз убагында кароого жана чечүүгө каршы аракеттенген тараптын сот башка тараптын пайдасына иш жүзүндө корогон убактысы үчүн компенсацияны өндүрүп бериши мүмкүн. Компенсациянын өлчөмү акылга сыяр өлчөмдө сот тарабынан иштин конкреттүү жагдайын эске алуу менен аныкталат.